Суурлар. Кыргызстандын жаныбарлар дүйнөсү өтө ар түрдүүлүгү менен айырмаланат. Географиялык чөйрөнүн татаалдыгы жана зоогеографиялык региондордун кошулган жерлеринде жайгашкан абалы Кыргызстандын фаунасынын калыптанышында негизги фактор болгон. Республиканын фаунасына омурткалуулардын 500дөн ашуун түрү кирет. Анын ичинде балыктын 75, жерде сууда жашоочулардын 4, сойлоп жүрүүчүлөрдүн 28, канаттуулардын 368, сүт эмүүчүлөрдүн 86 түрү катталган. Кыргыз жергеси ар кыл жан жаныбарларга бай келет. Анда ар бир жаныбардын табиятына жараша жашоо кечирүү өзгөчөлүгү бар. Бирок айрым жаныбарлардын катаал шартта жашоо кечирүүсү анын ошол табияттын ыгына ылайыкташып жаралгандыгына байланыштуу болот. Кыргыз жергесинин бийик тоолорунда жашоо кечирүү оңой эмес. Анткени кышкысын суук, катуу болуп, тоолуу аймактарды бир нече айга чейин кар басып турат. Табияттын катаал шартында жашоо кечирүү суурлар үчүн оңой олтоң эмес. Анткени жаратылыштын ар кыл сыноосунан сырткары, жырткыч жаныбарлардын кол салуусунан коргонуп жашоонун өзү алардын тагдырынын татаалдыгын айтып турат. Аларга бир гана жырткыч жаныбарлар кол салбастан, асманда учкан алгыр куштар да коркунуч жаратат. Андыктан алардын аман калышы бири-бирине кам көргөндөн, ал нала даярды көргөндөн жана сактыгынан көз каранды. Суурлар топ-топ болуп жашашат. Адатта алардын тобу эркек ургаачысынан жана чөндөлөйлөрүнөн турат. Ар бир топтун жашай турган бир ийини жана коркунуч болгондо жашына турган бир нече ийиндери болот. Айрым учурда суурлар ийинин чоң таштын түбүнөн казышат. Мындай ийин суурларга айланага көз салып, байкап турууга жана күнгө кактанууга абдан ыңгайлуулук түзөт. Суурлар тазалыкты сүйгөн жаныбар. Алар ийини таза болуш үчүн башка ийин казып, аны даараткана катары колдонушат. Жашай турган ийинин болсо тереңирээк казып, түбүнө чөп төшөп коюшат. Бул ургаачысы тууп жатканда коопсуз болушуна шарт түзөт. Андан сырткары, бул суурларга кышы бою уктап чыгууга өбөлгө түзгөн жылуу чейин болуп берет. Алар үчүн топту кайтарып, кароолго туруу эң жоопкерчиликтүү милдеттердин бири. Суурлардын чоң башкалары оттоп жүргөндө, айлана тегеректи карап кайтарып турат. Ал коркунуч күтүп турган турбаганын жакшыраак байкай алыш үчүн кээде арткы бутуна чокчоюп туруп алып, айлана тегерекке көз чаптырып турат. Аларга негизинен бүркүттөр, түлкүлөр жана адамдар коркунуч туудурат. Суурлар жырткыч куштарды көргөндө дароо катуу үн чыгарып, ышкырып, башка суурларга белги беришет. Кызыктуусу,
Суурдун бүркүттөрдү көргөндөгү аңкыштоосу башка жырткыч куштарды көргөндөгү аңкыштоосунан кыйла айырмаланат. Суурлар коркунуч билдирген үндү угаары менен дароо качып, бир заматта жок болуп кетишет. Алар аман калышы үчүн, өзгөчө бүркүттөрдүн сүйүктүү тамагы болгон чөндөлөйлөр аман калышы үчүн коркунуч билдирген белгилерге кулак кагышы абдан маанилүү. Эгер коркунуч жакындап калса, күзөттө турган суур башкалар менен бирге ийинге качып кирип кетет. Анан бир нече мүнөттөн кийин коркунуч алыстап кетпегенин көрүш үчүн акырын башын чыгарып карайт. Мында сырткары суурлар ийиндерди көп көзүнө кылып казышат да, качкан кезде бир ийинден кирип, экинчи башынан чыгып таптырбай да кетишет. Башкача айтканда алар сактыкка бекем туруп, кырдаалга жараша жашынып коргонушат. Суурлар табиятынан суукту тоңотпогон уйкучу жандык. Кыргыз тоолорундагы суурлар байырлаган жерлердин жайыты оттуу, жайы мээлүүн келет. Эгер күн кичине суугураак болсо, суурлар ийининен чыгып, күнгө кактанышат. Алар түктүү калың тонун чечип кое албагандыктан, күн ысыкта аларга абдан эле кыйын болот. Ошол себептен суурлар адатта эртең менен эрте же күндүн табы кайткан маалда сыртка чыгып оттошот. Уйкуну жакшы көргөн суурлар чээнге кирип, 6 айга чейин уктай беришет. Ал эми алардын тукумуна кирген боз суур 9 айга чейин уктайт. Суурлар уктап жатканда жүрөгү абдан жай, мүнөтүнө бир нече жолу эле согот. Ал эми денесинин температурасы 5 градуска чейин түшөт. Алар ушунчалык убакытка чейин азыктанбай укташ үчүн алдын ала даярдык көрүшү керектиги айтпаса да түшүнүктүү. Суурлар чээнге киргенге чейин жай бою жана күздүн башында абдан көп азыктанып, май топтоп алышат. Чөндөлөйлөрү болсо бирин-бири кууп, абдан ойноп келишет. Алар кудум кичине балдардай чөптүн үстүндө ары-бери күрөшүп, томолонуп ойношот. Суурлар бири-бири менен мурдуларын тийгизип учурашышат. Ал эми бир топтогу суурлар бири-биринин жүнүн тазалап, күн суукта жылуу болуш үчүн бири-бирине ыктап туруп калышат. Суурлардын чоңу башкалары оттоп жүргөндө, кезек-кезеги менен айлана тегеректи карап, кайтарып турат. Суурлар кыска мүнөткө оттоп чыгышкан маалда капысынан кандайдыр бир коркунуч сезишкенде баш калкалай турган ийиндери болот. Ийиндердин ичиндеги жолдор бири-бири менен байланышып, борбордук бөлүккө кошулат. Ал жолдордун ар биринин узундугу 1 метрден 6 метрге чейин жетет. Мындай ийри муйур жолдордо багытты оңой табууга вибриссалар деп аталган кара сезгич буруттары жардам берет. Бою 45 сантиметрчелик келген ата суур алдыңкы 2 бутун көтөрүп, кудум эле кароолчулардай болуп тик турат. Ал ортодо 2 суур рододендрон балдарынын арасында ары-бери безип жүрөт. Суурлар азык издөөдө алдыңкы буттарындагы курч тырмактарын жерди казуу үчүн колдонушат. Жакшы көргөн өсүмдүктөрүнүн тамырларын табышканда, арткы 2 бутуна чокчоюп отурушат да, алдыңкы буттары менен ширин тамагын мыкчып алып, кемирип киришет.
Суурлар таң эртеде жана кечке жуук оттошот. Ортодогу убакытта болсо эс алышат. Чөп-чаардан сырткары алар чегирткелерди, коңуздарды, курттарды жана чымчык жумурткаларын жакшы жейт. Бирок ийиндеринде азык топтошпойт. Ызгардуу кышта бул жандыктар 10-15тен чогулушуп чээнге кирүүгө камданышат. Карысы да жашы да жайкы ийиндеринен алдын ала чөп менен төшөлүп даярдалган кышкы ийиндерине топтолушат да бири-бирине жанаша түйүнчөктөй болуп жатып алып уйкуга киришет. Алардын денесинин температурасы аба Цельсиус боюнча 8 градустан төмөн түшөт. Жүрөктөрүнүн согушу мүнөтүнө 3-төн 5ке чейин эле жетип, дем алуусу болсо мүнөтүнө 2-3 эле жолу дем алып калганчалык жай болуп калат. Мындай абалда суурлардын араң эле жаны бардай сезилет. Болжол менен айына бир жолу алар уйкусунан ойгонуп, ийиндин башка бөлүгүндөгү оозу аба ачык кыс болуп бекитилген атайы казылган ажатканаларга барып турушат. Кышкы ийиндеги башка бөлмөлөр да бири-биринен бөлүнүп турат. Бирок алардын ооздору аба ачык кыс болуп бекитилген эмес. Ушундан улам ийиндерде аба аздыр көптүр алмашып турат. Суурлардын ушундай оор шартта кантип кыштап чыгышаарын окумуштуулар көптөн бери түшүнүүгө аракет кылып келишүүдө. Чээнде ятканда суурлардын организминдеги маанилүү ролду ички секреция бездеринин айрым түрлөрү өзгөчө калкан бези аткарары жакында эле белгилүү болду. Эгер бул жаныбарларга гормондорду сайса, алар чээнге киришпейт. Кызыгы, жай суук болгондо сууурдун денесинин температурасы нормада сакталып туруш үчүн калкан безинин иш аракети жана организмдеги заттардын алмашуусу күчөй баштайт. Кыязы, сокур сезим аларга чээнге кирүүгө али эрте экендигин билдирип турат сыяк.